Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров, Аман Алдеев жана Гүлайым Жаманкулова. Силер менен кайрадан жолугушканыбызга биз өтө кубанычтабыз. Жана биздин берүүгө көңүл бурганыңар үчүн рахмат айтабыз. Ал эми азыр болсо биздин бүгүнкү берүүбүз тууралуу билдиребиз. Биз Балдар дүйнөсү өспүрүм аттуу программабызды улантабыз жана өспүрүмдүн тазалыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз жаңы рухий ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Бул рубриканы биз жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деп атадык. Бул рубриканын астында сиздерге сунуш кылынган темалар дин чөйрөсүндө абдан актуалдуу жана көңүл коюп уккан адамдар көп суроолорго жооп табат. Мисалы момундай суроолорго: биринчиден, имандуулардын ичинен кимиси Алла Таалага анык берилген? Экинчиден, Инжилде эмнелер бурмаланып калган? Же эч бурмалоолор жокпу? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Үчүнчүдөн, Алланын уулу барбы? Муну кандай түшүнсө болот? Төртүнчүдөн, Курман айттын чыныгы маңызы эмнеде? Бул суроолорго жооп бериш үчүн биз Кудайдын ыйык китептери Торат, Забур, Инжил, Куран араб тилинен котормосун пайдаланабыз жана белгилүү исламчылардын пикирин колдонобуз. Ушул ой толгоолорго биз 13 радио берүүлөрүбүздү арнадык. Радио берүүлөрдү даярдоодо Куранды изилдөөчү, белгилүү окумуштуу Абдрахим Аль-Руминин эмгектери пайдаланылды. Ишенимди, ыйманды таза сактап, ыйык жазуулардан жооп издеген ар бир адамга Кудай өзүнүн батасын берсин. Кечиңиздер куунак болсун. Врач жана педагог Пирогов адамдын өздүк тазалыгы жөнүндө сүйлөгөндө кайра кайталай берчү чындык бар деп айтчу. Бул кайсы чындыктар? Тамак ичердин алдында колду жууш керек. Тазалыктын ушул эң жөнөкөй талабын бардык эле адамдар аткарышабы? Өз убагында бир окумуштуу тарабынан кызыктуу жана сабак болуучу тажрыйба коюлган. Таза жуулган териге коюлган микробтор 10 мүнөттүн ичинде дээрлик бардыгы өлүшкөн. Ал эми кир териде микробтордун жартысы гана өлүшкөн. Демек, кир териге тийген жаракаттар коркунучтуураак экен. Самындалып жуулган кол ичегинин жугуштуу ооруларын четтетүүгө, ар кандай жугуштуу ооруларга жасалган эмдөөдө эле орунду ээлейт экен. Күнү бою кол эмнени гана кармаган жок. Эстетип көргүлөчү. Автобустагы кир отургучтарды кармады, итти эркелетти, ботинкасын кийди жана башкалар.
кол дененин эң кир бөлүгү. Көпчүлүк балдардын дайыма бети башын кармалап, көзүн ушалап турган жаман бир адеттери бар. Беттеги ар кандай ириндөөлөрдүн пайда болушунун себептеринин бири мына ушул. Бирок колду оозго да салышат. Мисалы китепти барактап жатканда. Ал эми колдо дизентериянын жана башка көптөгөн коркунучтуу ичеги ооруларынын козгоочулары болуп калышы мүмкүн. Түз эле айтыш керек. Дизентерия, кыргызча айтканда жугуштуу ич өткөк оорусу, маданиятсыздыктын оорусу. Колду булгангандан кийин тамактын алдында дааратканага баргандан кийин жууш керек экендиги ар бир өспүрүмдүн канына да, жанына да сиңген өнөкөткө айланышы керек. Эми тырмак жөнүндө сүйлөшөлү. Ага дагы өзгөчө камкордук керек. Тырмактын алдындагы бош жер бул кирдин, чаңдын, глисттин жумурткаларынын көп чогулган жери. Белгилүү окумуштуу профессор Смородинцевдин айтымына караганда, колдогу болгон микробтордун 95% тырмактын алдында топтолгон. Тырмактын алдындагы 1 грамм киринде 380 миллионго жакын микробтор эсептелген. Тырмак канчалык узун кир болсо, анда микробтордун саны ошончолук көп. Тырмак жугуштуу оорулар менен оорушу мүмкүн. Эгерде тырмагыңар морт болуп, түсү өзгөрүп, формасы өзгөрө баштаса, сөзсүз врачка кайрылыш керек. Өшөнбүк тырмакты иретке келтириш керек, кыскараак алып туруш керек. Ачык лак менен боелгон узун тырмактын ичине кир толуп турса, өзгөчө жаман көрүнөт. Андан көрө таза, тыкандык менен алынган тырмак жакшы көрүнөт. Жакшы тиш жакшы ден соолуктун белгиси деп айтышат. Мында чындыктын бир чоң бөлүгү жатса керек. Бирок тилекке каршы, бүгүнкү күндө жакшы тиш өтө сейрек кездешет. Тиш доктурга биз качан тишибиз ооруганда гана кайрылабыз. Мына врачтар эмне деп айтышат? Тиш ооруну алдын алуунун жана тиштин бузулушун алдын алуунун эң негизгиси бул өз убагында дарылануу. Тиш оорубаса деле врачка барып, кичинекей болсо да пломба койдуруп, тиштин андан ары бузулушунун алдын алган жакшы. Эң кеңири таралган тиш оору кариестин пайда болушунун себеби эмнеде экен? Көптөгөн окумуштуулардын пикири боюнча, кариестин пайда болушунун себеби бул туура эмес тамактануу. Тактап айтсак, углеводдордун көп болушу, минералдуу туздун аздыгы, витаминдердин жетишсиздиги. Кариести алдын алуу үчүн 100 грамм момпосу жегенче жарым литр сүт ичкен пайдалуу. Туура тамактануудан тышкары, биз радио берүүлөрүбүздө көп эле жолу айтып кеткендей, тишти кароо чоң орунду ээлейт. Тамак ичкенден кийин оозду чайкап, тамактын калдыктарын тазалаш керек. Жана тишке жабышкан кирди жууш керек. 1 грамм тиштеги кирде тишти бузган 800 миллион тирүү микробтор бар экендигин окумуштуулар далилдешкен. Демек, ал кирди бизге белгилүү тиш щеткасы менен тазалаш керек. Тишти механикалык бузулуудан сактоо зарыл. Мисалы температуранын кескин өзгөрүшү, мисалы бал муздактан кийин ысык чай зыяндуу болот. Балдар тиши менен жаңгак чаканды жакшы көрүшөт. Кээде мыкты тиши менен сууруп чыгышат. Мунун натыйжасынын акыры оорулуу тиш. Ошентип, тиш чыдамкайлуу, камкордуктуу жана кылдаттык менен мамиле кылууну талап кыларына биз сиздерди ишендирдик го деп ойлойбуз. Ден соолукта болуңуздар. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе,
жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ошентип, биз бир топ салмактуу аргументтер жана далилдер менен асыл Куран, хадистер, ислам окумуштуулары да Торат менен Инжилден кыпындай кине таап сындашпаганын, бул китептер Алланын эркине каршы деп айтпаганын көрдүк. Мындай болгондон кийин түшүнүксүз эмне үчүн Кудайга ишенген көп адамдар Библия бурмаланган дешет. Асыл Курандын көп тексттеринде ал Библияны чындыгын бекемдеш үчүн, аны окууга сунуш кылыш үчүн берилгени тууралуу сөздөр бар. Куранды ачып окуйлу. Мен азыр жибергенге ишенгиле. Колуңарга мурда келген ыйык жазуу чындыгына далил болсун. Аны такыр тамбагыла. Качан аларга ыйык жазуу келгенде ишенишпей баш тартат. Силерге мурда келген ыйык жазуу чындыгына ишенгиле. Эгем өзү силерге Куран берди. Алламдын эркин айткан мурунку жазууну далилдеш үчүн. Акыл насаат, жакшы кабарды баарыңарга жетсин дагы бекемделсин деген мүдө көздөдү ал. 2-сүрө 41, 89, 91, 97 аяттар. О, силер китеп адамдары, биз силерге жибергендерге ишенгиле. 4-сүрө 47 аят. Биз чындыктын китебин, мурунку ыйык китептердин жазуулары чын экенин бурмалабай аны сакташ үчүн, бекемдеш үчүн жибердик. Алла өзү силердин иманыңар таза жана бекем экенин текшерүү үчүн жиберди. 5-сүрө 8 аят. Биз силерге жиберген бул китеп мурда келген китепти дагы бекемдеп, бизден бата жана ак жол алган. 6-сүрө 92 аят. Бул китепте жазылган улуу чындык экенин айттык. Бул чындык мурун пайгамбарларга жиберилгендерди аныктайт жана бекемдейт. 35-сүрө 31 аят. Жогоруда үзүндүсү берилген аяттарды Курандан бүт окуп чыгууңузду өтүнөм. Кай бирлери Торат менен Инжилдин текстери Мухаммад пайгамбар өлгөндөн кийин бурмаланган дешет. Бирок мындай пикирлер дагы өз мезгилинде исламдын белгилүү окумуштуулары көтөргөн суроолорду туудурат. Биринчиси, бүт дүйнөнүн христиандары ыйык жазуунун тексттерине өзгөртүү киргизип, оңдоп түзөш үчүн качан бүт чогулуп биригишкен. Экинчиси, алар кантип ага чейин бүт элге таралып кеткен жана кийинки салыштырууга үлгү боло турган миңдеген кол жазмаларды кантип бирин калтырбай жоготушкан. Үчүнчүсү, Библиянын нагыз өзүнүн бир нускасы кантип сакталбады экен. Төртүнчүсү, иудейлер Исаны тааныбай, христиандар таанып жашаса, Иса тууралуу тексттерди оңдош үчүн экөөнүн башы кантип бирикти экен. Азыркы учурда бүт дүйнөнүн музейлеринде Торат менен Инжилдин 5000ге жакын кол жазмалары сакталып турат. Кол жазмалар жазылган байыркы тилдерди билген адам аларды окуп көрүп, түрдүү булактардагы тексттерде такыр карама каршылык жок экендигине көзү жетет. Мына ошондуктан Библия бурмаланган деген пикирлерди ойдон кубалап такыр ажыроо зарыл. Библия бурмаланган дегенге ишенгендерге, ал пикирди тараткандарга нагылат. Бул өз сөзүн нечен кылымдар бою өз амири менен сактап келаткан кудуреттүү Алла Таала шек келтирүү. Мухаммад пайгамбардын иудейлер менен христиандарга кайрыган сыны азыркы мезгилде бизге дагы арналат. 5-сүрө 14 аятын карап көрөлү. Алар дагы өзү эмнеге үйрөнсө, кай бирлерин кайра унутуп калышкан. Тилекке каршы көптөгөн христиандар Библияда жазылган чындыктарды кабыл алышпайт. Бул чындык иманы барлар үчүн такыр маанисин жоготпойт. Муну моюнга алыш чоң эрдик
бирок чыныгы бейпилдик менен бакыттын эң негизги шарты болгон бул ушул жаңылыш күдүк ойлордон арылуу. Торатты, Инжилди, ыйык жазуунун башка китептерин окуп отуруп ой жүгүрткөн адам андагы маалыматтар, оосуят насыяттар адам үчүн турмуштук өзгөчө мааниге ээ экендигине көзү жетет. Куранда мындай деп айтылат: Алла өзү чындыктын китебин сага жиберди, мурда жиберилгенди далилдеш үчүн. Ага чейин эле ал адамдарга мыйзамды түшүргөн. Артынан Иса менен Инжилди дагы. 3-сүрө 3-аят. Мыйзам бул Тоорат, Мусанын 5 китеби. О мага ишенген имандуулар, Аллага, анын пайгамбарларына ишенгиле, жана өзүнүн пайгамбарына жиберген жазуусуна. Ал жазуу мурда эле жиберилген. Ал эми кимде-ким Аллага ишенимин артпаса, сурак күнгө, периштелерине, ыйык жазууларга, пайгамбарларга ишенбесе, ал адашкан ак жолдон. 4-сүрө 136-аят. Ыйык жазууну танып билүү бул биздин ыймандын негизи. Алланын эркин таануу, биздин ыйманыбыз Аллага сыйынып дуа кылуу жана ыйык жазууну окуп үйрөнүү менен бекемделет. Ал эми ыйык жазуунун бурмаланбаганына биздин көзүбүз жетти. Ошентип Инжилде эмнелер бурмаланган? Жообу даяр. Эч нерсе бурмаланган эмес. Курандын 10-сүрөсүн 94-аятын окуп көрөлү. Эгерде силердин араңарда дагы күмөнү барлар болсо, алар сага чейин ыйык жазууну окуган адамдардан сурасын. Сага сенин игеңден чындык келди. Күмөн санап олку-солку болгондорго кошулба. Кымбаттуу угарман, Библияны алып, өзүңүздүн пикирди туудуруп бекемдеш үчүн кунт коюп окуй баштаңыз. Эгер сиз Алланын сөзүн кунтуңуз менен окусаңыз, өз өмүрүңүз үчүн түгөнбөгөн казына табасыз. Сиз ыйык китептерди сындаган имансыздардын жана өздөрүн Кудай жолундабыз деп атап, бирок ыйык китептин мыйзамын сактабагандардын сөзүнө ишенбеңиз. Аллага ишенели, себеби ал мындай убада берген: эгерде кимде-ким Алланын ыктыярын орундаткысы келсе, ал анын окуусу Кудайданбы, башкаданбы билип калат. Иоанндан ыйык Инжил 7-бап 17-ыр. Ыйык китептерди изилдөөнүн уландысы келерки берүүбүздө. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин.
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.